Насыя алган адам үйүн жылытуу системасын газга өткөрүү үчүн колдонот да, эмне сатып алат? Жаран бизге биринчи баягы Газпромго арыз жазып кайрылат. Андан кийин бизге келип насыя алып, мен ушу өткөрөйүн деп чечтимелендип бизге кайрылат. Бул ставка эми ушул ойдон сакталып калабы 3%? Бул бир акция болуп атабы же кийинки жылы деле балким бир божомолдор барбы, кандай болуп сакталып кала берет? Азырынча бул жылы бул пайыз сакталып калат. Анткени долбоордун өзүнүн бюджети бар. Ошол бюджетти биз түгөткөнчө бул пайыз сактала берет да. Бишкектин айланасындагы анан чүй-өрөөнүндөгү турак жайларды жылытуу системасын газдаштыруу жараяны кандай жүрүп жатат? Дүйнөдө бүт эле өнүккөн мамлекеттер сыяктуу эле Бишкек шаарында дагы ушул бир ыш көйгөйү бар да, чынындачы. Бул маселе бир нече антропогендик фактордон улам келип чыкканда, ыш маселесин азайтуу, ыш көйгөйүн чечүүнүн бир жолу болуп, бул газдаштыруу эсептелинет да. Саламатсыңарбы Акчабар порталынын көрөрмандары? Эгер сиз Бишкекте же чүй-өрөөнүндө жашасаңыз, бүгүнкү биздин подкасттын чыгарылышы сизге айрыкча кызыктуу болушу мүмкүн. Анткени бүгүн биз газдаштыруу темасынын айланасында талкуу кылабыз. Кыш жакындап келатат, аны менен кошо Бишкекте чүй-өрөөнүндө ыш маселеси дагы жакындап келатат. Бирок бул маселени жеке сектор, банктар жана мамлекеттик органдар биргеликте чечүүгө сүңгүп кирип аракет кылып жаткан чак экен. Бүгүн биздин студияда конокто Элдик банктын насыя берүү департаментинин башкы адиси Кутман Азизбеков отурат, жана мен сол жагымда экология министрлигинин өкүлү Чыңгызбек Абдымалик уулу отурат. Убакыт келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Мен үчүн дагы сизден баштасак, Кутман мырза, Кыргызстанда 3%дык насыя берилип жатат деген нерсе дагы бир аз мындай таң калыштуу болду. Анткени 3% деген нерсени биз мындай уккан да эмеспиз, көргөн да эмеспиз. Бирок бул ошо жеңилдетилген газдаштырууну жеңилдетилген каржылоо деген долбоордун алкагында Элдик банк тарабынан калкка азыркы күндө жеткиликтүү экен. Бунун негизги максаты эмне жана ошол мурдагы каржылоонун айырмасы неде, мурдагы каржылоо менен түшүндүрүп берсеңиз? Саламатсызбы? Газдаштыруу жеңилдетилген каржылоо 3 программасы буга чейин 1, анан 2 программасы болгон. Айырмачылыгы газдаштыруу жеңилдетилген каржылоо боюнча биринчи программасында бизде насыянын пайызы 8 жана 12 болчу. Бул деген баягы ошол жашап аткан үйүндүн жанында мүлктүн аянтына жараша болчу да. 150 чарчы метрге чейинки үй болсо 8%, андан көп болсо 2%. Бул 23-жылы болгон. 2024 жылы биз экинчи эмесин баштадык, долбоорун. Ал долбоордо болсо биз 8% менен берчүбүз. Бул 3-чү долбоор. Биз ушул жылдын май айынан баштадык. Бул артыкчылыгы 3% менен берилип атат, өтө эле арзан. Анан баягы суммасы болсо 150 миң сомго чейин күрөө койбой эле документтер топтоп келип караштырса болот. Эми эң башкы максаты бул газдаштыруунун жеңилдетилген каржылоо программанын баягы өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө колдоо жана экология абалды жакшыртуу багытталган, анан жанагы өзүлөрүнүн жашап аткан жашоо тиричилигин оңгайлуулукка да. Анан азыркы убакта биз май айынан баштап бере баштадык. Бүгүнкү күндө биз бир 16 насыя 1 миллион 800 миң сомго чейин уже берилдик да бүгүнкү күндө. Мен ойлойм бул абдан баягы жакшы ыңгай продукт. Ошол Бишкектин тегерегинде жашаган жарандарыбызга жашоосун ыңгайлуу кылып алганга абдан мындай жакшы да. Насыя алган адам насыяга ошондо газ, эми ал үйүнө чейин Газпромдун түтүкчөлөрү жеткирип берет. Ал эми 150 миңди ал үйүн жылытуу системасын газга өткөрүү үчүн колдонот да. Эмне сатып алат ошону? Баягы бизде көптөгөн кишилер жашаган конуштар бар. Ошол конуштарда эгер газ өткөн болсо, жаран бизге биринчи баягы Газпромго арыз жазып кайрылат. Андан кийин бизге келип мындай насыя алып, мен ушу өткөрөйүн деп чечтимелендип бизге кайрылат да. Анан бул баягы жылытуучу казандарды, керектөөчү материалдарды ошол баягы кышкы мезгилде үйүндө ыңгайлуу
тиричиликке жылуу болуш үчүн ошо газ жылытуу казандарын алганга анан орноштурууга кеткен баягындай эмелер да. Ошол максатка алса болот. Азыр бул ставка эми ошол ойдон сакталып калабы 3%? Бул бир акция болуп атабы же кийинки жылы деле балким бир божомолдор барбы, кандай болуп сакталып кала берет? Азырынча бул жылы бул пайыз сакталып калат, анткени долбоордун өзүнүн бюджети бар. Ошол бюджетти биз түгөткөнчө бул пайыз сактала берет да. Биз май айында баштадык. Жайында өзүңөр билесиңер, баягы кишилер эс алууда жүрүп, баягы насыя берүү өтө активдүү болгон жок да. Буюрса мына эс алуулар бүттү, күз мал келип калды, мындан ары активдүү болот деп ишенем. Чыңгызбек мырза, сизге да суроо да, ушу айрыкча биз бурда айта кеткендей Бишкектин айланасындагы анан Чүй өрөөнүндөгү турак жайларды жылытуу системасын газдаштыруу жараяны кандай жүрүп жатат, ийгиликтүү жүрүп жатабы, канча турак жайга газ кошулган, айтып берсеңиз кененирээк. Жакшы суроо бердиңиз. Себеп дегенде баарыбызга белгилүү болгондой күз кыш жылытуу мезгилинде өзгөчө Бишкек шаарында жана башка дүйнөдө бүт эле өнүккөн мамлекеттер сыяктуу эле Бишкек шаарында дагы ушу бир ыш көйгөйү бар да, чынындачы. Бул маселе бир нече антропогендик фактордон улам келип чыккан да. Анан ошол ыш маселесин азайтуу, ыш көйгөйүн чечүүнүн бир жолу болуп, бул газдаштыруу эсептелинет да. Бул боюнча бизде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ушул март айында тескемеси чыкты. Ага байланыштуу Кыргыз Республикасында бүгүнкү күндө абанын сапатын жакшыртуу боюнча ведомстволор аралык комиссия иштеп жатат да. Аталган комиссия бүгүнкү күнгө карата 6 жыйынын өткөрдү. 2 жыйыны Ош жана Бишкек шаарында болду да. Башкача айтканда биз бул ыш көйгөйүн чечүүнү бардык ошо региондорду камтыганга аракет кылып жатабыз да. Анан айта кетчү жагдай, газдаштыруу боюнча бүгүнкү күндө Бишкек шаарында өткөн жылдары, андан мурунку жылдары аябай жакшы жигердүү иштер жүргүзүлдү деп мен айта алам. Себеп дегенде бизде жылдан жылга ошо газга кошулгандардын саны көбөйүп жатат. Себеп дегенде мен жогоруда айтып кеткен комиссиянын төрагасы, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Асанович Машиев тарабынан демилгеленип, пайыздык чени 8%дан 3%га чүрүлгөн да. Буга чейин 2 долбоор тең 8%, ага чейин 12% болуп келсе, ушул жылдын башынан баштап май айына мына ишке кирди, 3%дан бериле баштады да. Бүгүнкү күндө биз ошо ведомство аралык комиссиянын тапшырмасынын алкагында атайын жумушчу топторду түздүк. Аталган жумушчу топко бардык мамлекеттик органдар кирген да. 25 мамлекеттик орган кирип бүгүнкү күндө иштеп атат. Ошонун ичинен ушу газдаштырууга тиешеси бар мекемелер, ушу маалыматтык кампания иштерин жүргүзүп атабыз. Мына Бишкек шаарынын мэриясы ушул ведомстволор аралык комиссиянын төрагасынын орун басары болуп эсептелинет. Рамис Алиев өзү жеке ушу Бишкек шаарынын МАПТ код аймактык башкармалыктардын баарына тапшырма берди, чүндүрүү иштерин жүргүзгүлө, насыя алгандардын санын көбөйтөлү деген бир жакшы демилгелер болуп жатат да. Эгерде өздөрү кое албаса, өз каражаттары кое албаса. Мен газдаштыруунун мындай жакшы жактарын айта кетсем болот да. Бул бүгүнкү күндө бизде эң эле жеткиликтүү, заманбап, кооптуулугу жок мындай ыш көйгөйүн чечүүнүн бир жолу десем болот да. Себеп дегенде бул биринчиден жеткиликтүү. Мына жогоруда кесиптешим айтып кетти, 150 миңге чейин насыя берилип атат. 150 миң сомго чейин газды киргизсе болот. Эгер даже бир үй нары дагы газды тартып келсең, кээ бир көчөлөрдө газ болуп, өйдөн көчөлөрдө болбой ушундай болуп калат го. Кошунанын үйүнөн алып келсең деле 150 миң сом жетет. Себеп дегенде муну биз бир топ баштан өттү. Мына мен жеке өзүм дагы газды киргизип көрдүм. Мен мына максималдуу алыстыктан тартып келгенде деле бир 140 миң кетти да. Чынындачы бул аябай жакшы экен, чынындачы. Эми
көмүргө салыштырганда газдаштыруунун кыйла артыкчылыктары көп да. Маселен, кандай артыкчылыктар бар? Сиз өзүңүз дагы мына айтып калдыңыз, өзүңүздүн үйүңүзгө сиз экология министрлигинде иштеп атып, биринчилерден болуп үлгү болуп тартып келген турбайсызбы? Кандай артыкчылыктары бар? биринчиден көмүрдүн өзүнүн түйшүктөрү көп. Муну мага окшоп жер тамда жашагандар айрыкча жакшы билебиз. Жыл сайын ушу жылытуу мезгили башталганда морду тазалашың керек, үйдү сырдашың керек, заготовка кылышың керек, көмүрдү кампага чогултушуң керек. Эми бир адамдын түйшүгү да булчу, башкача айткандачы. Анан эми жылытуу мезгилине келгенде солдатка окшоп бир адам 3 саат 4 саат сайын настроюп туруш керек да. Себеп дегенде гүлүн чыгарышың керек, от чыгарышың керек. Бул деле түйшүк да, балким моруң толуп калат, аны оперативно тазалашың керек. Эми түрдүү мындай кесепеттер бар да, мындай терсче. Анан эми Кудай сактасын, эми биз деле көрүп эле угуп эле келатабыз, мындай адам өмүрүн алган учурлар да жок эмес. Именно ушул көмүрдүн айынан ыска уланып өлүп калыптыр деген жаңылыктар көп эле чыгып атпайбы? Кооптуу жактары көп да. Мындан сырткары бул көмүрдүн бир минус жагы, мисалы зыяндуу заттарды бул эбегейсиз көлөмдө бөлүп чыгарат да. Анткен дегенде бизде көбүнчө мындай көмүр жакканда чийки көмүр, калориясы төмөн, начар көмүрлөр жагылып атат да тилекке каршы. Айрым учурда акыр чикирлер, жанагы тигүү калдыктары дагы жагылып кеткен фактылар бар. Муну биз өзүбүз мына рейдтик иштердин жүрүшүндө да аныктап атабыз да. Тилекке каршы ушундай да учурлар болуп атат да. Анан биз мына болжолдуу бир эсептөөлөрдү жүргүзүп көрдүк өзүбүз деле. Биринчиден статистика токтолуп кетсем болот да. Мисалы баарыбызга белгилүү болгондой, мына Бишкек шаары чоңойду да аймактык территориалдык реформанын алкагында. Бүгүнкү күндө 105 жаңы конуш бар биздин. Мурда бир 50ден ашкан. 47 болчу. 47 конуш болчу да. Бүгүнкү күндө ошолордун саны 105ке жетип, ал жерде турак үйлөрдүн саны 134 миңге жетти да. Бул жер тамдарды айтып атасыз, жер тамдарды айтып атам да. Анан ошонун ичинен 54 жаңы конуш бүгүнкү күндө газдаштырылды да, башкача айтканда газ түтүктөрүнө кошулду. Ошол кошулгандардын саны бүгүнкү күндө 40-49 миңге чыгып калды. Бул сан албетте толук газдаштырылды дегенди билдирбейт. Эми жарымына чейин буюрса мына жетип калдык. Ошонун ичинен газга кошулгандардын көпчүлүгү, мисалы 40% ошо үйүн жылытууга ошо газды колдонбой атат да. Башкача айтканда бул мына мен 49 миң газга кошулду деген менен анын ичинен 29 миң гана абонент үйүн жылытууга ошо газды колдонуп атат да. Калганы жөн эле тамак жасаганга кошулган. Тамак жасаганга ушундай күнүмдүк турмуш тиричиликке колдонгон учурлар болуп атат да. Анан биз ушундай жарандарды чакырып кетет элек да, ошо газды киргизгенде биротоло ушул от казандарын кошо киргизип, жылытуу системаларын кошуп алса, бул аябай мындай пайдалуу да элдергечи. Пайдасы эле тиет да. Анан биз ошо эсептөөлөрдү жүргүзүп көрдүк. Мына мисалы көмүр жакканда бир үй бүлө бир сезон деп коелу, мына күз-кыш мезгилинде минималдуу бул 3 тонна көмүр жагат экен да. 3 тонна көмүр жакканда мына биз мына 29 миң абонент кошулду деп атабыз газга. Ушу менен эле, ушу сандар менен эле 87 миң тонна көмүрдүн жагышын чектедик да. Башкача айтканда атмосферага мындай 87 миң тонна жагылган көмүрдүн зыяндуу заттары чыкпай калды дегенди түшүндүрөт да. Эми биз Кудай кааласа мына мо жарымынан ашып жок дегенде бир 80-70% эле газдаштырсак, Бишкек шаарында ыштын деңгээли, булгануу деңгээли кыйла азаят. Кадимкидей эле төмөндөп сезилерлик. Себеп дегенде мына буга чейин деле мисалы мына эл аралык уюмдар, жанакындай IQR деген бизде уюмдар бар эмеспи? Алар бизде ошо абасы булганган шаарларга бир нече жылдардан бери кошуп келет да, чынындачы. Бул сайттардын берген маалыматына деле бизде мындай бүдөмүк ойлор бар да. Себеп дегенде алдыңкы катарга чыгыш үчүн жана дүйнө мамлекеттерин алдыңкы катарга чыгарып коет атпайбы? Андай бизде ийриделген химиялык өндүрүштөр жок. Чоң мондай чыгындыларды чыгарган бизде ишканалар жок эсе. Анан эми бул чыгарып койгондору да бизде бүдөмүк ойлорду жаратат да. Себеп дегенде бул мына газдаштыруудан сырткары бизде бүгүнкү күндө микробусиктер, жанагы унаалар көп да бизде, билесиздер да. Ошол 3,5 миңден 5 миңге чейин жанагындай дизель отуну менен жүргөн автоунаалар каттачы буга чейинчи.
Дизель отуну менен жүргөн унаалар бул зыяндуу заттарды чыгарган булактардан, могу көмүр жагуу, чийки көмүр, таштанды жагуудан кийин эле бул автоунаалар турат да. Ошолордун 3,5 мың 4 мың микробусик бүгүнкү күндө шаардын чекесине чыгарылды. Башкача айтканда, биз бул жерден да эсептөөлөр жүргүзүп көрдүк. 100 тоннага жакын солярка деп коебуз. Ошол отун жагылбай калды. Бул солярка отунунан атмосферага эбегейсиз зыяндуу заттар чыгат да. Мисалы, бир дизельный бусиктин артына бир туруп көрсөңүз, дем ала албайсың, ууланасың кадимкидейчи. Негизи эми мындай да, биз дагы экономика жөнүндө, каржылык жөнүндө биздин көрөрмандарга көп айтабыз, ар кандай мындай пайдалуу нерселерди, жаңылыктарыбыз. Адам негизи бир нерсеге чечим кабыл аларда, ал биринчи кезекте экономикалык жагын эске алат. Көмүр жаккан менен газ жаккан, сиз өзүңүз деле айтып атасыз, мен өттүм депчи. Айырмасы кандай экен? Чөнтөккө кандай таасир эткен? Айырмасы асман менен жердей десем кичине апырт койгон болот окшойт. Мындай жерден кичине өйдөрөөк да, чынындачы. Себеп дегенде бүгүнкү күндө мына көмүрдү колдонгондо деле бер жагы эле жакшы көмүр делген бир 7-8 мың турат тоннасы. Көмүрдүн баасы ошондой. Аны дагы алып келиш керек үйгөчү. Ал дагы өзүнчө 1,5-2 мың сом. Ошо менен эле биз 10 мыңдан ашып кетип атабыз да. Ана момундай суук мезгилинде мына мен да өзүм газ жагып көрдүм 2 жыл катары менен. Максималдуу бир 12 мың чыгат экен да. 12 мың. Демек айырмасы деле жок. Болгону баягы түйшүгү жок. Түйшүгү көбүрөөк да. Көмүрдүн түйшүгү көбүрөөк чынындачы. Эми анан түйшүгүнөн мурун дагы абаң таза болуп атпайбы? Абаны булгуп атат ошо көмүр жаккандачы. Анан газ менен эмне? Ушу ноябрь айында бир күйгүзөт экенсиң, жана от казандары да азыр акылдуу болуп калыптыр да биздечи. Бир нормага коюп коесуң. Ошол норма менен сага кыш чыкканча иштеп берет экен да. Көмүрдү сиз анте албайсыз да. Мисалы 2 саат сайын салып турушуңуз керек, ал өчүп калышы ыктымал, гүлү толуп калат. Ушундай бир мүчүлүктөрдөн толук кутулат экенсиз да. Эми бул 150 миңге чейин деген насыя бул өтө жеңил насыя да. Мамлекет тарабынан берилген бул өтө жеңил насыя. Мисалы сиз 100 миң сом алсаңыз, ага 3,5 миң сом кошуп бересиз да. Анан пайыздык чендери төмөн болгондуктан аны сен ай сайын бөлгөндө эми 5 миң, 3 миң, 6 миң эми алган суммаңа жараша болуп бөлүнөт экен да. Эми мен ойлоп атам, бүгүнкү күндө бул сумма көпчүлүк эле биздин жарандарга жетиштүү эле да, жеткиликтүү эле. Эми мен айтат элем, ай сайын бир 20 миң, 30 миң насыя болсо, мен деле албайт болдум чынындачы. Мен чөнтөмө туура келди, шартым туура келди. Маселе жок, мына бүгүнкү күндө толук төлөп койдум. Зато мына үйүм күз, кыш бир нормага коем. Кыш чыкканча бир нормада. 100 квадратка чейин да менин үйүмчү. Абдан жакшы чечим кылып турсуз. Мен Кутман мырза сизден сурайын дедим эле да. Бул насыяны банкка барбай туруп үйдөн отуруп эле алып койсо болобу? Азыр анткени мен байкашымча көп эле банктар ушундай кызматты сунуштап жатат. Мүмкүнбү же сөзсүз банкка келиш керекпи? Азыркы учурда биздин банкта мындай мүмкүнчүлүк жок, бирок биз маселени чечип атабыз. Анан жакынкы арада чечилет деп эсептейм, бирок азырынча баягы эгер жаран насыя алам десе, биздин бөлүмдөргө кайрылыш керек да. Анан кошумчалап кетсем, баягы биз кыш убакыты келгенде баягы салттуу отун, көмүр менен эле от жагып үйдү жылытып атпайбызбы? Насыя менен баягындай үйүңө газ өткөрүп жылыткан баягындай казандарды алыштын кандай жакшылыктары бар да? Биринчиден утуу, экинчиси бул түйшүк да. Эртеден кечке бул деле жумуштан келип чарчап иштеп, жумуштан чарчап келесиң, анан үйдө дагы бир иш күтүп турат. Үчүнчүсү эми баягы жарандарыбыз ойлойт болуш керек, көмүр балким бир аз арзан, бирок арзан көмүрдүн сапаты начар. Ал баягы эле абаны, экологияны кирдетип, мындай терс немелери көп да. Анан ошондуктан бир чыгынып газ өткөрүп, керектүү эмелерди коюп алса, көпкө чейин мындай ыңгайлуу болот да. Анткени бунун көп түйшүгү жок. Балким акчасы бир аз кымбатыраак чыкса, бирок ал ошо актайт өзүн туура. Насыя алыш үчүн, мисалы, эгер жарандар насыя алабыз деп келсе, бул баягы документтерин айта кетсем, паспорттун көчүрмөсү, кирешени ырастоочу документтер, анан ошол жашап аткан үйүн, мүлктүн ырастоочу
документтердин көчүрмөсүн алып келип эле арыз жазып кайрыла берсе болот да. Негизи бул келечекте башка аймактарга дагы жайылуу планы турабы? Анткени мисалы үчүн эми Бишкекте бул ыш көйгөйү эң орчундуу турган аймак деп эсептелет, бирок ошол эле андан кийинки турган Ош, Каракол шаарлары, балким Жалал Абад шаарларында да бул маселе мындай жылдан жылга күчөп келатат. Ал жака кандай маалыматыңыз бар ошо боюнча? Ал тууралуу маалымат жок, бирок мен ойлойм, эгер Бишкекте бул долбоор жакшы ийгиликке жетсе, акырындан балким башка региондордо да өтүп баштайт да. Эми азырынча 105 конуш бар. Эми мындай, эгер мындай санасак, ар бир конушта 100дөн үй болсо эле, кышында кандай деген мындай көмүр жагылат. Ар бир конушта 100дөн үй болсо, ошонун бир 50дөн үйү газга өткөзсө эле жеңил болуп калат шаарда. Анткени эми чынында эле көмүрдүн сапаты төмөн, көмүрдөн сырткары башка нерселерди жагып, биздин шаарыбыздын экологиясы кышында өтө эле орчундуу мындай проблемалардын бири да. Мындай дагы бир суроо, бул чындыгында 3% деген аябай төмөн экен. Анан биздин керектөөчү баягы кредиттер, насыялар негизинен бир, мен жаңылышпасам, эң эле минималдуу деген 16%дан баштап өйдө кетет эмеспи? Анан муну максаттуу пайдаланууну банк кантип көзөмөлдөйт? Эми сиздерге документтерин алып келип туруп 3% менен алып башка жака иштетип аткан кантип көзөмөлдөйсүздөр? Ошол жөнүндө бир аз. Жакшы суроо. Насыяны болсо алгандан кийин 1 ай 2 айдын тегерегинде ошо насыя берген адис ошол жарандын үйүнө чыгып, баягындай акчаны каяка багыттаганын текшерип, анан эң башкысы Газпромдон баягы маалым катын алып келип көрсөтүш керек да. Мына ушул жаран кошулду, биз ушул жаранды кош бердик деген Газпром өзү маалым кат жазып берет да. Эгер жаран бизден ушундай жеңил насыяны алып тура эмес, максатсыз колдонсо, анда биз чара көрөбүз. Насыянын пайызын көтөрүп коебуз да, 24%га чейин. Алган күндөн баштап насыянын пайызы көтөрүлөт да. Ошондуктан баягы эми көзөмөлдөө механизмдери бар экен. Көзөмөлдөө механизмдери бар. Кошумчалап коеюнбу? Көзөмөл боюнчачы эми банк эч качан жөн эле акчаны берип койбойт экен да, биринчиденчи. Мисалы баштапкы процедурада, мисалы сен ниет кылып атасың да, ошондо сен документтерди чогултканда биринчи ала турган жабдыктарыңды тастыктоочу сен чектерди, ошолордун документтерин алып барат экенсиң. Ошолордун баарын чогултуп, бир комплект кылып, мына трубага момча акча кетет экен, эсептеп берет экен, жанагы монтажниктер коет экен, ошолор эсептеп берет. Момча кетет, от казаныңдын чегин алып барасың, муну алып барасың, анан банк ошого жараша эсептеп берет экен. Ал жок, бербейт экен да. Анан кесиптешим айткандай, эң аягында баары бүткөндөн кийин дагы бир отчет берет экенсиң. Тастыктоочу да, жана сиз айткан чынында кошулду, чынында эме болду дегенчи. Ошондон кийин гана ошо бул процесс бүтөт экен да. Ал мындай жөн эле барганда эле мен 150 000 сом берип коет экен деген ал неме да. Баягы жаран бизге насыяга кайрылганда биз болжол менен смета түзүп келгиле дейбиз. Кандай иштер болот депчи. Анан мен айтып кетет элем дагы, мисалы бизде жарандар башка банктан мындай жогору пайыз менен насыя алып өткөргөн болсо, бизге кайрылып ошол насыясын мындай рефинансирование деп коет, кайтарып ала алабыз да, мүмкүнчүлүк бар. Эгер мисалы азыр биздин жаран баягы бул продуктты билбей башка банктан керектөөчү насыяны 24% менен алып алса, анан үйүнө газ өткөрсө, анын баягындай тастыктоочу эмелери бар да, документтери. Бул жерден мындай алгам, бул жерден керектөөчү материалдарды алгам депчи. Ошолорду алып келип көрсөтсө, биз ошол кредит, ошол насыяны жапканга деле бере беребиз. Жакшы экен, рефинансирование мүмкүнчүлүгү бар экен. Анткени чындап эле мындай суроода эмне себептен банк ушундай экологиялык мааниге ээ болгон долбоорлорго катышат? Бул деген эми акыркы убакта баягы бүткүл өлкөнүн, мамлекетибиздин багыты экологияны сактоо. Азыркы Бишкек эле эмес, бүт Кыргызстан бою жашыл экономика өтүү. Анан биздин банкта баягы жашыл насыянын толук мындай линейкасы бар да. Бул жеңилдетилген газдаштыруу бул бир кичине эле бөлүгү болуп эсептелет. Андан сырткары бизде андай
автоунаага, жашыл автоунааларга беребиз, үйдү жылуулатууга насыя беребиз. Ошондуктан бул баягы бирден бир эле бөлүгү. Мындан сырткары дагы көптөгөн баягы экологияны сактап калуу үчүн жашыл багытталган жашыл долбоор бар. көп да биздин банкта. Мен кошумчалап кетейин ушу сурооңузга. Бизде жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги ошол биздин өлкөбүздөгү айлана чөйрөнү коргоо, ошол эле атмосфералык абанын сапатын жакшыртуу боюнча бирдиктүү саясатты ошол биздин министрлик жүргүзөт да. Мен айтып кеттим, буга чейин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан түзүлгөн 2 ведомстволор аралык комиссия иштеген. Мисалы биринчи комиссияны айта кетсем 23-жылы майда түзүлгөн комиссия болчу да. Ал жерде 11 мамлекеттик мекеме, 2 банк, элдик банк жана Газпром ишканасы бар болчу да. Аталган комиссия ушул 25-жылга чейин өзүнүн ишин алып барып, жигердүү десем болот, жакшы натыйжаларды көрсөтүп, мына ошол комиссиянын ишинин аракети менен ушул долбоорлорго келдик да. Мына бүгүнкү болуп аткан иштердин баардыгы ошол биздин өкмөт тарабынан түзүлгөн комиссиянын ишинин арты менен болуп атат да. Эмне себептен биз комиссияны жана чоңойттук дебедимби? Ушул жылдын мына март айында бизде мурун Бишкек чүй эле болсо, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы боюнча абанын сапатын жакшыртуу боюнча мамлекеттик мекемелер аралык комиссия иштеп атат да. Ал жерде элдик банктын мына төрагалары мүчө болуп биздин жыйындарга дайыма катышып келет. Мындан сырткары 25 министерство, ведомство бар ал жердечи. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын 8 депутаты, жогорку кеңештин 8 депутаты мүчө да. Башкача айтканда, жогоруда айтылгандай эле бул айлана чөйрөнү коргоо, ушул анын ичинде атмосфералык абанын сапатын жакшыртуу боюнча бүгүнкү күндө комплекстүү иштер жүрүп атат да. Себеп дегенде бир эле биздин эле министрлик бул маселени жалгыз чече албайт да. Буга ошого байланыштуу бардык биз ошо мамлекеттик мекемелердин бардыгын ошо комиссияга коштурдук. Андан сырткары жарандык активисттер, көз карандысыз экологдор жана уюмдар бүгүнкү күндө аталган комиссиянын алкагында иш алып барып атат да. Буюрса мына бул ишти биз улантабыз. Мына бүгүнкү күндө ошо маалыматтык кампанияларды баштадык. Комиссиянын тапшырмасынын негизинде бүгүнкү күндө жумушчу топ түзүлдү. Буюрса ушул жумушчу топтун комиссиянын ишинин арты менен ошо мына максималдуу газдаштырууга жарандарды кошуп, буюрса ушул атмосфералык абанын сапатын жакшыртууга, Бишкек шаарында микроклиматты деги эле экологиясын жакшыртууга болгон күч аракетибизди жумшайлы деген ниетибиз бар да. Мына сиздин бул аябай статистикаңыз кызыктуу экен. Мына мен көрөрмандарга дагы бир кайталап коеюн. Бишкекте 105 жаңы конуштун арасынан 54, демек тең жарымы деп койсо болот, жарымына газ кирген экен. Анын ичинен 133 миң турак жай газ тартылып келинген, бирок 134 миң ал жалпы конуштарда. Анын ичинен 48 миңи газга кошулду. Бул кайсыл мөөнөттө болуп атат? Айтайын дегеним мындай да, мисалы үчүн биз өнүгүү программасындагы айтып талкуулап атпайлыбы, 2030-жылга чейин депчи. Негизи ушул Бишкекте баардыгынын баягы жүрөгүнө тийген, өпкөсүнө тийген деп тамашалап айтып коет элем. Ушул көйгөй канчанчы жылы бир сезилерлик жоюлат деп божомол кылса болобу азыркы учурда? Атмосфералык абаны жакшыртуу мен жогоруда айткандай комплекстүү мындай подходду талап кылат да. Чынындачы бул бир эле министрлик мекеме бул маселени чече албайт да. Деги жалпы коомчулук, жалпы могу мамлекеттик органдардын активдүү катышуусу керек да. Себеп дегенде кай бир учурда кай бир мекеменин функционалдык милдеттери, компетенциясы чектелүү болушу мүмкүн. Ал кыла турган жумуштар балким башка министерствода болушу мүмкүн. Мисалы мен айта кетсем, бүгүнкү күндө мына Бишкек мэриясы тарабынан аябай жигердүү алгылыктуу иштер жүргүзүлүп атат. Мына ал жерде биздин кесиптештерибиз мына муниципалдык кызмат болгон мына экологиялык бузууларга карата чараларды көрүп атат да. Андан сырткары мына Газпром, биздин банктар,
энергетика министрлиги деген сыяктуу мамлекеттик мекемелер дагы ушул ышты жеңүү боюнча өзүнүн компетенциясынын чегинде жигердүү иштерди алып барат эле да, алып барып атат. Анан бул өзүбүздөн эле да, мисалы ар бир жаран ушул экологияны, айлана чөйрөнү сактоого мындай салым кошуш керек да. Бул мисалы ушул эле мына газдаштыруу аркылуу мына бир эле кожолукту алганда мына минимум 3 тонна көмүр жакса эле канчалаган зыяндуу заттардын асманга чыгышы чектелип атат. Эми бул деле атмосферанын, абанын сапатын жакшырышына алып келип атат да. Бир эле бул ошол жарандын кошумчасы болот да. Ошол эле жанагы биздин мончолорубуз, сауналарыбыз, жанагы кафе ресторандарыбыз, алар деген өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө милдеттүү түрдө ыш чыгарып аткандан кийин, булгануучу заттарды чыгарып аткандан кийин атайын фильтрлерди коюш керек алар милдеттүү түрдө. Жанагы машинелер сыяктуу эле аларда деле милдеттүү түрдө өзүнүн фильтрлери болуш керек. Бул бир эмес, бир нече мыйзамдын талаптары бар. Мен учурдан пайдаланып ошо жалпы биздин жарандардан, ошол ишкердик субъектилерден суранып кетет элем да, ошол колдон келсе газдаштырууга өтүңүздөр, газга кошулуңуздар. Андан сырткары жанагындай ишкерлер болсо булгануучу заттарды чыгарып аткандан кийин алар милдеттүү түрдө ошо фильтрлерди коюш керек. Тилекке каршы мына ушул мероприятиялар аткарылбагандыктан мына ыш көйгөйү бүгүнкү күндө ушу Бишкек шаарында болуп атат да. Эми мунун бирден бир азайтуу жолдору мына мыйзамда да каралган. Кандай гана ишкердик болбосун, кандай гана жаран болбосун, ал атмосферага булгануучу заттарды чыгарып атабы, значит, чаң газ тазалоочу орнотмолорун коюш керек, фильтрлерин коюш керек. Эми фильтрлер биздин мончо, сауна ээлери үчүн анчалык деле кымбат эмес чынындачы. Бул мыйзам талаптары. А эгер талаптар ушундай аткарылбаса, эми мыйзам чегинде жана бузуулар кодексинде бизде айыптык санкциялар, биздин милдеттерибиз бар, укуктарыбыз бар. Ошонун чегинде чара көргөнгө аргасыз болобуз да. Себеп дегенде азыр жайдын күнүндө билинбейт. Мисалы булгануучу заттар азыр деле бар, бирок күндүн жылуулугуна байланыштуу тарап кетип атат. Ал эми эртең кыш мезгили, суук мезгили башталганда мындай булгануучу заттардын тарап кетиши, жоюлушу аябай татаалданып калат да. Натыйжада мына чийки көмүр, акыр чикирлердин жагылышы, автоунаалардан чыккан зыяндуу заттардын баардыгы биригип, ошол биздин Бишкек шаарында абанын сапатынын бузулушуна алып келип атат да. Анан ошого чакырып кетет элем да, ушул биздин жарандарды мамлекет тарабынан берилип аткан мына 3%дык насыяны колдон келишинче мына бүгүнкү күндө азыр кезекте эле азыр анчейин эмес болсо керек. Мына ноябрь, декабрь дегенде бизге Газпромдун өкүлдөрү айтат, кезек болуп калат экен да. Анан эмнеге кеч келет деген маселе ошондо жаралат да. Себеп дегенде эрте кошулган эмес, баардыгы бир учурда заявкаларды берген. Анан кошо турган ишканалар бир үйдү бүткөнчө эми жок дегенде бир 3-4 күн жүрөт да, бир үй мененчи. Анан ошентип атып нааразычылыктар пайда болот да. Ошон үчүн жана бизде сөз бар эмеспи, кыштын камын жайда көр депчи. Ошон үчүн баардык жарандарды ушул мамлекет тарабынан берилип аткан мүмкүнчүлүктү колдонуп алууга чакырат элем да. Чындап эле биз кыш келердин алдында эле ошол ышты эстеп калабыз, а кыш бүтөр замат эс тутумубуздан ошол ыш маселеси өчүрүлүп калгандай эле кайра жыргап эле жүрө беребиз. Бирок чындап эле сиз жакшы мисалды да келтирдиңиз. Ушундай жакшы жыйынтык менен бүгүнкү талкуубузду аяктадык. Рахмат, абдан кызыктуу талкуу болду. Мен дагы биздин көрүп аткан көрөрмандарга, биздин катталуучуларга дагы айта кетет элем, чындап эле эгерде сиз башында айткандай Бишкектеги ушул Чыңгызбек мырза айтып кеткен 54 конуштун тургуну болсоңуз, сиздин жаңы конушка газ түтүкчөлөрү өткөрүлүп калган болсо, анда сөзсүз түрдө ушул газдаштыруу маселесин ойлонуп көрүңүз. Жөн эле ойлонбостон ага карата бир аракет кылып баштасаңыз болот. Мына бул жактан өмүрүндө мен укпаган 3%дык насыяларды берүүгө бир эмес 2 мамлекеттик банк даяр турат. Ошондуктан ыш маселесин чындап эле кышында эмес, жайында, керек болсо жазында чечүүгө сүңгүп кирип аракет кылалы. Чогуу эми чындап эле таза аба менен дем алып, таза шаарда жашоо
бул баарыбыз үчүн пайдалуу керектүү нерсе. Ойлонуп көрүңүздөр. Биздин видеону аягына чейин көрсөңүз сизге ыраазычылык айтабыз. Саламатта калыңыздар.